Негизи акыркы мезгилдерде дүйнөлүк саясат, дүйнөлүк жаңылыктар катуу кызып аткан мезгил. Бардыгыбызга азыр көптөр белгилүү, Израиль менен Американын Иранга болгон аскердик чабуулунун башталганына 3-жума болуп атат. Американын президенти акыркы билдирүүсү боюнча Ирандын ошол главный деп эсептелген точкаларын талкалап бүттүк. Биз азыр жөн гана көңүл ачуу максатында атака кылып атабыз деп койду да. Бирок белгисиз согуш бүтө элек. Ал эми Израиль менен Американын күчү, техникалык күчү бардыгына белгилүү. Ал эми дүйнөнү кызыктырган нерсе бул Иран кандай жооп кайтарат, каршылык көрсөтөт деп, же тез эле багынып береби деген чочулоодо болуп атышкан. Биринчи күн ошол Иранга чабуул койгондон баштап эле Иран өзүнүн каршылыгын көрсөтүп келе жатат. Мунусу бир аз Америка менен Израилдин пландагыдай болбой калды. Алардын пикири боюнча, менин көз карашым боюнча, ошол алар тез эле бүтөт, Иран багынат. Жанагы эң негизгиси, жанагы главный лидери болгон лидеринин Али Хаменейдин өлүмүнөн кийин алар тез эле багынат деп ойлошкон. Бирок андай болбоду. Андан кийин 9-күнүндө алар Иран өзүнүн башчысыны, эң негизги лидерини шайлашты. Ошол эле каза болгон Хаменейдин баласын ордуна келди, ошол башчы болуп, лидер болуп. Андан кийин Ирандын өзүнүн каршылыгы татыктуу эле болду деп эсептейбиз. Анткени Израилге чабуул коюп атат, тынбай Израилге чабуул коюп атат. Андан сырткары Американын ошол айланадагы өлкөлөрдө жайгашкан базаларын талкалаганга аракет кылып атат. Ошондой эле эң негизгилеринен жанагы Ормоз кысыгы бар эле, ошол жерден нефть өтөт. Нефтинин өтүү жолун жабышты, кысыкты жапты. Ошол жерден өткөн кемелерди атабыз деп билдиришти. Бир канча кемени атты деп айтылып атат. Өтүүгө аракет кылган. Жана ошондой эле алардын эң негизги күчү булар баллистический ракеталары бар, алыскы аралыкка жетүүчү, жана дрондор менен чабуул коюп атышат. Ошондой эле жанагы Американын согуштук кемелерин ошол жака жакын жайгашкан эле, Иранга жакын жайгаштырган эле. Ошол согуштук кемелеринин бири болгон ошол Абрахам Линкольн кемесине дрон тийгендиги айтылып атат. Бирок канчалык деңгээлде зыян көргөндүгү белгисиз. Ал эми ошондой эле америкалык аскерлерин жоготту Америка. Бирок канча экендиги белгисиз, канча аскерин жоготкондугу белгисиз. Бир 10-дун тегерегинде болуп атат эми азыркы жаңылыктар боюнча. Ошондой эле бир канча истребительдерин талкаланды, жарылды, ар кандай себептер менен. Ушундай бир зыяндарды көрсөтүп атат. Бирок биздин көз караш боюнча, биздин мындай сырттан алып карасак, Иран татыктуу эле жообун берди деп эсептейбиз. Эми силер кандай деп эсептейсиңер? Оюңарды билдиргиле.